Саламатсыңарбы балдар? Баарыңарга жагымдуу маанай каалоо менен сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы сөздүк курам, уңгу жана мүчө, корень и окончание. Сөздүн маани берип турган бөлүгү уңгу, ал эми уңгуга уланган бөлүгү мүчө деп аталат. Мисалы, китеп уңгусу, кана мүчөсү, китепкана. Китеп бул биз окуган китеп, китепкана китеп коюлуучу атайын жай болуп эсептелет. Бир сөздөн экинчи сөз жасалды. Кээ бир мүчөлөр сөздүн маанисин өзгөртүп, жаңы сөздөрдү пайда кылат. Кээ бир мүчөлөр сөздүн формасын гана өзгөртөт. Мына ушуга жараша сөз жасоочу мүчөлөр жана сөз өзгөртүүчү мүчөлөр болуп экиге бөлүнөт. Биринчи сөз жасоочу мүчөлөрдү карайлы. Ч, кана, чыл. Бул сөз жасоочу мүчөлөр. Сөздүн формасын жана маанисин дагы өзгөртүп салды. Ал эми сөз өзгөртүүчү мүчөлөр сөздүн формасын гана өзгөртөт. Мал малчы, дары дарыкана, эмгек эмгекчил. Мында мал жаны бар, малчы малды баккан адам. Бир сөздөн экинчи сөз жасалды. Дары бул ооруганда иче турган дары, дарыкана дары сатыла турган жай. Дары дегенден дарыкана деген сөз жасалды. Эмгек бул биздин ишибиз, эмгекчил адам деп адамды сыпаттайбыз. Бир сөздөн экинчи сөз жасалды. Ал эми лар көптүктү билдирген лар мүчөсү. Апа бул бир эле адам, апалар бул көп адам. Апам, менин апам, апамды жакшы көрөм. Топ бул ойной турган оюнчук, тобум, менин тобум, жак мүчө. Лар көптүктү билдирген мүчө, д жөндөмө мүчө, жак мүчө болуп эсептелет. Силер менен апта аттарын таанышабыз. Апта бул неделя. Бир аптада 7 күн бар. Биринчи күн понедельник, дүйшөмбү, экинчи күн вторник, шейшемби, үчүнчү күн среда, шаршемби, төртүнчү күн четверг, бейшемби, бешинчи күн пятница, жума, алтынчы күн суббота, ишемби, жетинчи күн воскресенье, жекшемби. Мына ушундай кыргызча аталат. Сабагыбыз соңуна келип жетти. Саламатта калгыла балдар.